Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinciden бүткүл alamdy jok жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгыны Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Ушундай Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Фуркан сүрөсүнүн 63-аятында Аллах Таала айтат: "Ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хаунан ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама." Аллах Таала өзү айтат, Аллах Тааланын чыныгы пенделери, Аллах Тааланын чыныгы пенделери жер жүзүндө өздөрүнү кемсиндип, өздөрүнү төмөн алышып жүрүшөт. Эгерде ошол өздөрүнү кемсинтип, өздөрүнү төмөн алып жүргөн адамдарга жахил, надан адамдар адепсиздик менен сөз сүйлөшө турган болсо, ал адамдар силерге тынчтык болсун деп гана өтүп кете беришет. Аларга каяша айтпайт, аларга жараша сөз сүйлөбөйт, берека кел жекеме жеке чыгасыңбы дебейт, унчук эле аман эле болчу деп коет. Аллах Субхана мына ошентип өзүнүн пенделерин мактайт. Демек, бүгүнкү темада өзүнү төмөн алуу жана кулук мүнөздүн, жакшы кулук мүнөз туурасында сөз кылмакчыбыз. Себеби урматтуу тууган, бүгүнкү күнү кандай жакшы амал кылсаңыз дагы, кандай жаман амал кылсаңыз дагы, эртең кыямат күнүндө ар бирөөсү таразага тартылат. Ар бирөөсү таразага коюлат. Мына ошол амалыңызга жараша андан кийин чечим чыгат. Же бактылуу, же бактысыз, же бейиш, же дозок. Аллах Таала ошону Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ман я'мал мисқала зарратин хайран яра." Кимде ким заррачалык бир жакшы ишти кыла турган болсо, сөзсүз ошону көрөт. Кимде ким заррачалык жаман иш кыла турган болсо, ошону дагы сөзсүз көрөт дейт. Зарра дегени түрктүн аалымдары айткан, элгекке унду салып эледиңиз, уну түштү, үстүндө калган урпак дейбиз, кебек дейбиз. Ошонун 40тан 1 бөлүгүчөлүк амал кылган болсо дейт. Мейли жакшы болсун, жаман болгон болсун, ошону сөзсүз көрөт. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кыямат күнү таразда эң оор боло турган нерсе эмне?" Десе пайгамбар амалдардан. Албетте ла илаха иллаллах келмесин билесиң атан, амалдардан кыла турган амалың, айткан келмеңизден сыткары амалыңыздан эң оор боло турган нерсе эмне десе пайгамбар айтат: "Жакшы кулук мүнөз." Таразда эң оор боло турганы мына ошол жакшы кулук мүнөз, таразда эң оор боло турган ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам досторго карап туруп айтты: "Мен силердин араңарда эң жакшыңар ким экениңерди айтайынбы?" Дедилер, сахабалар унчукпай калды. Пайгамбар экинчи жолу кайрылды. Үчүнчү жолу кайрылганда, анан достор: "Ооба, айтыңыз, эң жакшыбыз ким?" Дедилер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кимдин кулук мүнөзү эң жакшы болсо, араңарда эң жакшыңар мына ушулар" dedi. Эң көп намаз окуганыңар деген жок. Постоянный орозо болуп жүргөнүңөр деген жок. Эң көп ар дайым күн сайын Кур'ан хатым кылганыңар деген жок. Түнү менен уктабай намаз окуп тахажжудка турганыңар деген жок. Жол салганыңар, кыскасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Кулук мүнөзү эң жакшыңар dedi.
Paygambari sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Paygambari sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min ahadin illa wa fi ra'sihi silsilatani, ahaduhuma ila as-sama'i as-sabi'ati wal ukhra ila al-ardi as-sabi'ati. فإذا تواضع يرفعه الله تعالى بسلسلة التي في السماء السابعة وإذا تكبر وضعه الله بسلسلة التي في الأرض السابعة." İbn Abbas radhiyallahu anhu rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Her bir adamın başında iki çincir var. Her bir adamın başında iki çincir var. Bir çincirдің uçu 7 qavat asmanga жетip turadi. 7 qavat asmanga жетip turadi. Ekinci çincirдің uçu 7 qavat жерге жетip turadi. Eğer qaysı adam özünü kichipeylikке alıp, özünü tömön alıp, başını ıldıy kıla turgan bolsa, Allah Taala oşol 7 qavat asmandağı çincir menen аны көтөрүp, başını көтөрүp, jogorу kılıp turadi. Al эми kimde kim özünü tekebir bolup, özünü çoң sezip көкүрөк turgan bolsa, 7 qavat жердин астындагы çincir menen Allah Taala anын başını ылдый kılıp tartıp turadi deydi. Amir ibn Şuayb radhiyallahu anhu aytadi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Bul dünyada boy көтөрүp tekebirlik menen жүргөн, tekebirlik kılgan, özünü çoң sezgen adamlar akır kıyamatta Allah subhanahu taala anı kumurska çalıp kichine kılıp adam sürüdün. Adam ne kılat? Biroq kumurska çalıp kichine kılat. Anı 4 tarafından kelgen adamlar korudup turadi. Mahşar maydanıga ketip baratkan adamlar bulardı develep ötüp ketaverет. Develep emini başı tursa da dağın ekincisini develep mına uşunçalık dengelde kor bolat degen bul dünyada özünü tekebir tutkan adamlar. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kıyamet gününde Allah Taala 3 türlü adamga süylöbeyt, günöden tazalabayt, alarga nazarı dağı salbayt. Alar çoң azaptan dağı kutula albaydı. Birincisi, qarıganına qarabastan, qartayğandığına qarabastan zinaga bargan adam. Qarıdı dağıda kızlarga barat, qarıdı dağıda zina kılat, nevre çevireli boldu, dağıda kızlardı satıp alat. Munday adamga Allah subhanahu kıyamet gününde nazarı salbaydı. Bul adamды günöden tazalabaydı. Bul adamdan Allah Taala hiç kaçan azabını albaydı. Ekincisi, padişah bolup turup kalıp söylegen adam. Özü prezident, özü deputat, özü minister, özü çoң, özü şef dağı da kalıp söyleydi. Жалган söyley beredi. Negizi adam balası kalıp söylegen ne üçün? Korkkandığı üçün kalıp söyleydi özü üçün. Kol astınдағы adamlar şeften korkup жалган söylep, munday etsem işten aydap jiberbesin. Munday etsem aylığımды kıskatıp koybosun. Munday desem tuğrusunu aytsam, ne kılbasın, bir ziyanı tiyip kalbasın dep korkkanlıktan жалган söyleydi. Gördün mü sen? Çok görmedim de öyle. Бүтүрбөгөн işle бүтүrdүң mü? Oğa бүтүрүp koygan mı şef? Siz aytkanday boldu. Nege? Бүтүрбөдүм desem işten ayda verbesin. Бүтүрбөдүм desem aylıkты kıskatıp koyup olsun. Бүтүрбөдүм desem başka bir ziyan deyip korkkanlıktan жалган söyleydi. Emi padişah bu kimden korkutat? Özü bir memleketin prezidenti olsa, özü bir aydın deputatı olsa, özü degen oşol jumuşta şef bolsa, neden korkkanlıktan жалган söyleydi? Ушундай жалган калп сүйлөгөн адамды Аллах Таала кыямат күнүндө кечирбейт. Üçüncüsü kedey болуп tekebir болгон адам да. Kedey бечара эч нерсеси деле жок. Турган турпадан эле көрүп турат. Eski kiyimde de cese katıktan su menen epte su koyup ayaktan dagı ele tekerete tiyaka varıp durup 470'te aydap geliş gerek de. Toyota tigide unutup kalgan turbayım palanca $1000 beriş gerek de. Azı çalanca öçüp kalgan da jok ele nomelerge çalып анандай да анан кийин албайт. Постоянно ушундай кылат. Бергенде тигиге барыш керек де. Мынча КамАЗ жүк келиш керек де. Айланып кетейин. Сени көрбөсө бир жөн, тааныбаса бир жөн, укпаса бир жөн. Отуруп алып темине текебелик кылып Toyota тиги этажда бүтүрүш керек де. Кирпич керек де тияка. Бияка бул керек де. Эмне кереги бар анын?
Бирок ушундай кыла бере турган адамдар жок эмес. Бар. Аллах субханаху ва таала мындай адамдарга кыямат күнүндө назар салбайт. Мындай адамдарды Аллах субханаху ва таала кечирбейт. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айткан, кимдин жүрөгүндө заррачалык өзүнө чоң сезүү, текеберлик боло турган болсо, ал бейиштин жытыны дагы жыттабайт деген. Бейишке кирүү ары турсун, жытыны дагы жыттабайт. Жыты деп эмне үчүн айтат? Анткени анын жыты 300 000 жылдык жолдон келип турат. Ошону дагы жыттабайт да. Өтө алыстан алыс калган адам болот турат. Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат: "Минат тавадуи ай яшраба ар-раджулу мин сури ахихи, ва ма шариба раджулун мин сури ахихи илля кутиба лаху 70 хасанатан ва мухият анху 70 саййатан ва руфиат даражатуху фи а'лал иллиин." Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Өзүнө төмөн алуу болуп эсептелет. Кичипейиликтен болуп эсептелинет. Мусулман бир тууганынын калган калдыгыны ичишлик. Мусулман бир туугандан калган тамакты жешлик. Мусулман бир туугандан калган чайды, суусундукту ичишлик бул өзүнө төмөн алуу болуп эсептелет" дейт. Кешик деп коет, калган калдыгыны ошону ичишлик бул өзүнө төмөн алуудан болуп эсептелет. Эми пайгамбарыбыз айтат, кайсыл бир адам мусулман бир тууганынан калган тамакты ичсе, калган суусундукту иче турган болсо, ал адамга 70 жакшылык жазылат дейт. Ичкен адамга. Жана андан 70 күнөө өчүрүлөт. Жана анын даражасы эң жогорку иллииндин даражасына чейин көтөрүлөт дейт, урматтуу тууган. Өзүнү төмөн саноодан, сен артың мен ичемби? Жок, сенин кылган мен жейимби? Ал өзүнүн жок, урматтуу. Балким ошонун башка бир хадисте келет, мусулман бир тууганын калдыгын ичишлик бул экинчи мусулманга шифа болот дейт. Оораткан болсоңуз ошонун калганын ичсеңиз сизге шифа болот. Жабир разияллаху анху Нух алейхиссаламдын баласына кылган осиятын бизге жеткирип берет. Нух алейхиссалам баласына 5 осият берип атат. Эй балам, ушул 5 ишти кылсаң, сенде текеберлик болбойт, сен өзүңдү төмөн алуу, адамгерчиликтүү, кичипейилдүү болуп эсептелесиң. Биринчи, кой баккан адамда текеберлик болбойт дейт. Кой баккан адамда текеберлик болбойт. Экинчиси, эшек минген адамда дагы текеберлик болбойт. Эшек минген. Негизи эшек минишлик сүннөт, урматтуу тууган. Анда эле сатып жок кылдык. Кансыда калгандары бар боло турган болсо, ошону минишлик экен, сүннөттөн анан текеберлик болбойт, урматтуу. Үчүнчү, жүндөн токулган кийимдерди кийишлик, бул дагы жөнөкөйлүк. Жүндөн токулган кийимдерди кийишлик жөнөкөйлүк. Төртүнчү, кедейлер менен чогуу олтуруп тамак жеш дагы бул өзүнчө жөнөкөйлүк, бул дагы кичипейилдүүлүк. Кедейлер менен отуруп тамак жеш. Я Алла, кимге насип кылган болсо. Бешинчи, үй бүлөсү менен, өзүнүн үй бүлөсү менен чогуу отуруп тамак жеш дагы бул кичипейилдүүлүктөн болуп эсептелет. Жана кичипейилдик менен болуп эсептелет. Мусулманга жолуккан учурда биринчи салам беришлик. Ассаламу алейкум. Жана толук кол берип көрүшлүк, бул дагы кичипейилдүүлүктөн, урматтуу тууган. Толук колуңду беришип, кызышып көрүшкөн, бул кичипейилдүүлүктөн. Бул мусулмандын сыфаты. Бул өзүнө төмөн алышлык. Кичине колуңдун учуну мындай берип коюп, аркасы менен көрүшүп коюлук, Алла сактасын. Текебердүүлүк, урматтуу тууган. Я Алла, молдолор текебер болот деп коюшат. Саңа текебер кылган молда туура эле кылат өзүчү. Саңа текеберлүү кылган молда туура эле кылат дейм да. Молдолор текебер туура эле кылат. Сен кулагыңды сындырып алганыңа, мурдуңду сындырып алганыңа, денеңе тонировка басып алганыңа, эки ай кичине качат этип көкүрөгүңдү чыгарып алганыңа текеберлик кыласың. Мурдуңду сындырып алган бул афтар, баласы афтар десиңби? Сен кор болгонуң, бул дүйнөдө эле кор болгонуң да. Кулагыңды манты кулак кылып алып, үстүңө бүркүттүн сүрөтүн тартып алганың менен, бул сенин кыянатчылдыгың, урматтуу тууган. Алла берген мүчөсүнө кыянат кылгандыгың. Каякта сен афтар десиң? Каякта сен?
Bir adamды эле уруп койсоң, bir adamды öldürüp койсоң эле авторитет боло бересиңби? Жок, урматтуу, сенин бул дүйнөдө кор болгондугуң. Sen küne iş yasap alıp, bir-iki adamları korkutup alıp, bir-iki adamlardan zulüm menen tartıp alıp, oşonu avtoritet deysin da, biz Bürküttün baldarыбыз, biz Karışkıldın baldarыбыз, biz Ayudun balası. Sen adamdın ne balasısın? Oşolarga koşulup alıp turup anteke örüp alıp kalçıldagaның. Sen oşentesin, ana molda кайра Kur'an окубатса, канча китептерди жазып алса, сага текеберлик кылган молдого рахмат. Албетте туура эмес, урматтуу тууган. Бирок Имам Аззам, биздин жол башчыбыз Имам Аззам Ахлы Кашшаф деп коет. Аллах Субхана таала ушунча такыба болгондуктан буга ачып койгон эле, ким кайсы күнөөнү кылгандыгын билет эле да. Жана даарат алган учурда кайсы жерден кайсы күнөөнү кылгандыктан кайсы күнөөсү төгүлүп жатканды дагы билет эле. Ошон үчүн Имам Азам айткан, даараттан ашкан суу нажас болот деген да, урматтуу тууган. Неге ал сенин күнөөңдүн төгүлүп атканын көргөн, ошон үчүн айткан. Мунун суусу нажас депчи. Ал эмес ана даргиндер туугандарга эле барсаң, Имам Шафии рахмаган, даарат алып бутуң менен эле жуулуп килемге кирсең, сен намаз окутпайт. Нажас кылдың дейт. Ахлы Кашшаф андай алымдарыбыз толтура, урматтуу тууган, илимдүүбүз толтура, Кудайга шүгүр. Ошонун себебинен сиз биздер бактылуу тынч жашоодо жашап атабыз. Илимдүүлөрүбүздүн себебинен. Ала сиз биздин кайсы күнөөнү кылып келгенибизди билет. Балким жийиркенип өткөндүр. Сен кичине мындай болуп алсаң эле деп колуңдун учу менен көрүшөсүңбү? Кичине качат этип алып эле кичине машык болгон болсоңчу. Жок, сенин 7 жылдык машыкканыңда ал илимдүүлөр бир эле дуа менен жок кыла берет, урматтуу тууган. Bir ile dua menen, жок кыла берет, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз биздер ар бирөөбүз өзүбүздү төмөн алганга. Матуров ибн Абдуллах рахматуллах алейхи. Матуров бул Мулхиф аттуу бир бай. Мулхиф өтө бай эле, көчөдө келе жатканда ушунчалык текер болуп, эч кимди көзүнө илбей Мулхиф басып келе жатканын көрүп туруп, Матуров айтат: "Эй бир тууганым, мындай басканды жараткан Алла дагы жакшы көрбөйт. Жана биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам элчиси дагы жакшы көрбөйт. Матуров, сиз мындай баспаңыз." Десе, Матуров мындай карап туруп текеберлик менен: "Не деп атсың? Мени таанып атсың? Сен мага ушинтип атасың, сен сындырып бешең." Dediler, ne dedi Матуров? Sizi öte жақсы tanıyım deydi. Öte жақсы tanıyım sizi. Siz başında bir tamçı najas su deniz. Endi akırında kelip turup janыңыз чыккандан кийин 3 күн койсо сасып, эч ким жаныңызга жакындай албай, жуугусу дагы келбей калган бир өлүмтүк болосуз. Азыр болсо бир чакан нажасты түнү күнү көтөрүп сактап жүрөсүз. Курсагыңызды сылап. Сиз ушундай адамсыз. Мен сизди тааныйм дегенден кийин анан өзүнүн төмөн алып калды. Кейбір адамдарға ушинтип айтпасаң жетпейт да, урматтуу тууган. Сен нажассың, 200 литрлик бочкасың, быксың, дебесең жетпейт, доголемане антөлө мойнун карсылдат. Ошентсең эле коркуп калабы. Ошентсең эле коркуп калабы, урматтуу тууган. Макул инсанды коркутушу мүмкүн. Бүткүл инсаниятты жараткан Аллахты эч качан коркута албайсың, урматтуу. Ага эч качан текеберлик кыла албайсың. Allah Subhanahu taala sen aytылат, Allah taala мактап айтылат. Allah taalaның чыныгы пенделери жер бетинде өзүнө төмөн алып жүрөт. Эгер надан адамдар тийсе, аман эле болчу сага жөө жок. Макул деп эле коет дейт. Allah мактап атат, урматтуу тууган. Allah Subhanahu айткан жок, чыныгы пенделери көтөрүп, тийишкени бүрүп жыгыта коет. Накалекаң чыгарып коет. Ана ушулар чыныгы деген жок. Тура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак. Качан ибадатта бекем болсо, качан өзүнө төмөн алган болсо, качан күчүнү кафырларга, динсиздерге көрсөтө турган болсо, ошондо жакшыраак да. Качайда ал күчүнү мусулманга көрсөтүп, кафырга келгенде кой, динди жаман көрсөтпөйүн, унчукпай эле тура берейин деген болсо, мындай адамдарга эч кандай Аллах азаматы эки дүйнөдө буларды жактырбай турмайды тууган. Канчалгандан кафырга келгенде унчукпай деп айтпайсыңбы, сен чоңсуң. Кой, динди жаман көрүп коасың деп. Ya Allah, кандай болсо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп жөнөдү. Билебиз, биринчи хижрат. Пайгамбарыбыз Абу Бакр разияллаху анху Меккеден көчүп жөнөдү.
Абу Бакр экөө Меккеден чыкты деген кабар келди Мадинага. Мадинадагы мусулмандар машалла мен деген байлар пайгамбар жана Абу Бакр үчүн үйлөрүнү тазалай баштады. Менин үйүмө конок болсо, менин үйүмө келсе керек, менин үйүмө жатса керек, менин үйүмдө жашаса керек. Байлар бүт үйлөрүнү шыпырып, тазалап, жолдорун оңдоп, пайгамбарыбызды күтүп атат. Тамактарды жасатып коюп, пайгамбар менин үйүмө келет. Пайгамбар менин үйүмө, жок, менин үйүмө келсе керек. Менин үйүм жакын го, мына көрүнүп эле турат. Бүт бардык байлар не кылды? Үйлөрүнү жасап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Байлар алдыдан тосуп алды. Аллахын несі төсүн биздин үйүңө айдаңыз. Аллахын несі төңүздү биздин үйгө айдаңыз. Аллахын несі мына менин үйүм. Мына бар жогу даяр, бүт бардыгы даяр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, төөнү кыйнабагыла. Төөнүн жолун бошотуп койгула. Кайсыл жерге барып жата турган болсо ошол менин үйүм болот деди. Төө жөнөдү. Бардыгыбыз тарыхты жакшы билебиз. Пайгамбардын өмүр баянын жакшы билебиз, урматтаган. Төө келет атат. Бечара кедейлер, менде дагы байлыгым болгондо, мен дагы ушуга окшоп үй салып койгонумда, менде дагы байлыгым бойгондо, пайгамбарыбызды мен дагы күтүп алганымда деди. Төө ар бир үйгө кирип чыгып келе жатат. Акырында келди дагы төө каяка жатты? Абу Айюб Ансари разияллаху анху жатты. Кедейдин кедейи Абу Айюб эле. Мадинадагы эң кедей инсан Абу Айюб разияллаху анху де. Пайгамбарыбыз келе жатат деген үйдү бул дагы уккан. Шыпырайын деп бир жерде шыпырса эле тупурагы чыгат. Эптеп буяга жаса нарагы да жери көрүнүп калат. Шыпыргычы дагы сынган, бир эптелүү бир чыбык калган. Шыпырса нормально шыпырылбайт. Анын дагы үйү этаж эле, балакана деп коет. Үйдө этажы бар эле. Буяга болбойт экен, үстүгө алып чыгайын десе үстүдөн жыгачтары көрүнүп турат патологиядан. Кайра алдыга түшөт. Кой дедим. Мендей адамдын үйүгө пайгамбар жок келбесе керек. Таза кой деди. Каягын тазалайсың? Тазалай турган жери жок дей. Шыпыра турган жери жок, оңдой турган жери жок. Эптеп тупурагын алып келип бирөөнү таса бияга ачылып калат. Бияга эптеп бир жагын таса нарага ачылып калат. Бардыгын кылганы менен эшигин алды. Окшошпойт. Эшиги дагы тешиктери көрүнүп турат. Жапты дегиче тешигин арадан көрүнүп турат. Эң кедейдин кедейи ушул да дей. Төө келди дагы ушул жерге жатты. Ушунун үйүгө келип жатты. Төөнү канча байлар тургузуунун аракетин кылды. Турбай койду. Жабыраил периште келип пайгамбарыбызга айтты, ушул жерге түшүңүз, сиздин жашай турган үйүңүз мына ушул үй болот деди да, урматтуу тууган. Не үчүн Абу Айюб Ансари өзүнү эң төмөн санап, эң пазалып, мендей адамдын үйүгө келбесе керек пайгамбар. Мендей адамдын үйүгө конок болбосо керек, канча байлары турат деди. Канчалыган байлар үйлөрүнө шыпырган, даярдаган, менин үйүмө келет. Койчу сен да менин үйүм турганда сага барат беле деп даярдаган. Алардын үйүнө келген жок. Балким Абу Айюб Ансаринин үйүнө келип пайгамбар салам түшкөн. Себеби пайгамбар өзү жөнөкөй эле. Пайгамбар өзү кичипейилди. Аллах асанда ушундайды жакшы көрөт. Ошондой кичипейил адамды, кичипейил өзүнү төмөн санаган Абу Айюб Ансаринин үйүгө жашаткан, урматтуу тууган. Чубак ажынын жөнүндөн жүргөн Асан дамылла бар. Асан ажы деп коет. Өткөн бир жерде отуруп калсак айтат, Чубак ажы экөө казарманга бардык дейт. Казарманда Нурудин деген дамылла бар. Нурудин деген Арчебешти бүткөн, машалла, өтө курбанчылык өткөн чоң дамылланын бирөөсү. Ошол бар. Барса канчалаган жиптер, Лексустар турат дейт. Нурудин деген дамылланын Аудиси бар, болчу. Таракатыр отурсаң жерге отургандай болосуң. Негизде жабылбайт. Жабылат, эми көтөр деп ояктан бурайт, көтөр деп отуруп жабасың да. Ошонун машинасын көрүп Асан айтат, Чубак ажы айттым, ушул машина менен жүрөбүз деди. Ушул машина менен каяка барсак ушул машина менен жүрөбүз. Ошону менен жүрдүк дейт. Алдыга салып алалы деп таракатыр аркада канчалаган жиптер келе жатат. Канчалаган Лексустар, 470-тер, апак, жөнүлөр дейт. Дамына айттым, ушулдар да. Чубак ажы да жөнөкөйдү жакшы көрөт. Алдыга ошого отуруп алды дейт, баягычы. Ошону менен жүрдүк дейт. Канчалаган текел, Нурудинге жолугайсам, ол айтат, мен казан-пазан отун болсо менин машинама жүктөгөнгө жакшыраак деп эле минип бардым эле дейт. Эле уй алдым деп коет. Менин машинама минип алгандыктан айдаган сайын чаң кирет дейт. Айнекти көтөр деп менен отуруп көтөрөбүз. Аллах хасана ким жөнөкөй боло турган болсо, Аллах хасана ошого берет, урматтуу тууган. Сен текер, мына минип алсаң ошого эле бардыгы чыга берет деген нерсе эмес. Ошондон ар бирөөбүз не кылабыз? Жөнөкөйлүктү тандайбыз.
Вахаби Мунабих айтат, мурдагы коомдо Бани Исраилда 70 жыл түнү күнү ибадат кылган, 70 жыл бир дагы күнөө кылбаган, 70 жыл чекесини сеждеден көтөрбөгөн ибадатчыл инсан бар эле дейт. 70 жыл ибадат кылгандан кийин, Аллахта сыйынып дуа кылгандан кийин бир муктаждыгы болуп калды эле, ошону айтып дуа кылды. Я Аллах, мына 70 жылдан бери күнөө кылган жокмун. 70 жылдан бери ибадат кылып атам. Ушунун урматыга ана ушул ишимди бүтүрүп бери дуа кылды, дуасы кабыл болгон жок. Канча күттү, дуасы кабыл болгон жок. Ахырында анан кийин айтты, мен 70 жыл ибадат кылсам дагы бирөөсү дагы кабыл болбоптур да. 70 жыл ибадат кылсам дагы Алланын алдында кыпынчалык баркым жок экен менин. Бул ибадат кылганым өтпөптүр, мен дагы ибадат кылышым керек экен. Деди эле, анан периште келди, сенин ушул сөзүңдүн себебинен, ушундай өзүңдү төмөн алгандыгың үчүн Аллах Таала дуаңды кабыл кылды, эми кажатыңды бүтүрөт деди да, урматтуу тууган. Биз Аллахтын алдында ибадатыбыз менен дагы текебер боло албайбыз, урматтуу тууган. Күнөөбүз менен тең болду да. 10 адам өлтүрдүм, 5 жулуп келдим. Андай менен өлүп кетсе, урматтуу тууган. Керек болсо ибадатың менен дагы сен текебер боло албайсың да. Ошону дагы Алла кабыл кылган болсо, урматтуу тууган. Болбосо мен мананча жылдан бери намаз окуйм, манандай мен Кур'ан окуйм, жаттаймын. Ал өзүң үчүн, Алла үчүн эч нерсе эмес, урматтуу тууган. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламга кайрылды. Ибрахим, сен кимсиң деди. Ибрахим алейхиссалам, мен сенин досуңмун. Ибрахим халилуллах. Мен сенин досуңмун деди. Аллах Таала Муса пайгамбарга кайрылды. Муса, сен кимсиң? Каламулла, мен сен менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбармын деди. Аллах Таала Иса алейхиссаламга кайрылды. Иса, сен кимсиң? Иса да рухулла. Рух, мен Аллахтан рухумун. Мариямга үйлөп койгон рухумун мен деди. Аллах Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кайрылды. Мухаммад, сен кимсиң деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башын жерге салып, мен алсыз, атасы жок, жетим төрөлгөн кулуңмун деди да. Мен эң төмөн алсыз, атасы жок, жетим төрөлгөн кулуңмун деди. Аллах Таала ошон үчүн бүткүл пайгамбарлардан даражасын жогору кылды. Аллах Таала ошон үчүн пайгамбарды эң биринчи бейишке кирүүсүнү важип кылды. Эң акырга келди, бирок ошондой болсо дагы Аллах Таала даражасын ушунчалык көтөрүп берди, урматтуу тууган. Не үчүн? Өзүнү төмөн алгандыгы үчүн. Я Аллах, албетте, качан өзүңүздү төмөн алсаңыз, Аллах Таала сөзсүз даражаңызды көтөрөт. Эгерде жогору боло турган болсоңуз, Аллах Таала сизден дагы жогору. Бардыгы шүгүрчүлүк кылайлы, Аллах Таала сизди эң акырга жаратты. Эмне үчүн? Бардык пайгамбарлардын дагы, бардык үммөттүн да кандай абалды кылды, даражасы көтөрүлдү, кандай акыбалды кылды, даражасы түшүп калды, бардыгына Аллах Таала бизге үлгү кылып койду да. Бардыгынан бизге сабак ала турган кылып койду, урматтуу тууган. Сулайман алейхиссалам дүйнөнүн падышасы болгон, билебиз. Каалаган жерге сээрисине отуруп, жай намазына отуруп учуп барат эле. Алтындан жасалган сээриси бар эле. Күндө ошол сээрисине отуруп туруп учуп баратат. Кровать деп коебузбу? Сээри түшүндүгө кровать. Отуруп алып учуп баратат. Учуп баратып, өзүнө өзү сыймыктанды да. Карачы. Учуп баратам, дөшү менен де кроватты бир жака кыйшайып жөнөт да. Кете баштады. Түз болуп. Кетип баратканда эмне кылды? Кроватка айтты. Түз бол, түзүч. Адамды өлтүрөсүң. Түзүч. Дедиле, кроваттан доош чыкты. Сен өзү биринчи өзүңдү түздө, анан мен өзүмдү түздөйүн депчи. Биринчи өзүңдү түздө, анан мен түздөлөйүн деди. Неге? Сулайман асам өзүнө эмне болду? Текебелдик деп айта албайбыз. Албетте өзгөчөлүк пайда болуп калды. Мени карачы кетип баратсың да. Деши менен эле кроватты кыйшай баштады, тутуган. Ошондо айтты. Не деди? Сен өзүңдү түздө, анан мен өзүмдү түздөйүн деди да. Ошондан сиз өзүбүздү түздөсөк, анан айлана чөйрөбүз түздөлөт. Биз өзүбүздү түздөсөк, анан балдарыбыз түздөлөт. Биз өзүбүздү төмөн алсак, анан балдарыбыз, анан аялыбыз өзүнө төмөн алат.
Өзүн текер менин баламсың дегениң менен ол да менин атамсың дейт да. Башка не дей турматы туган. Мына ошондон ар бир өзүбүздү төмөн ала турган болсок, андан кийин Аллах Субхана таала сиз биздерди эмне кылат? Даражабызды көтөрөт. Андан кийин Аллах Субхана таала өзү түздөйт. Болбосо жок, Аллах Субхана таала эч качан эч бирөөбүзгө муктаж болгон эмес. Эми карасаңыз, Кайс бин Хазим айтат, Умар разияллаху анху Шамга барганда кызматкери экөөсү бир улоону минип туруп барышты. Кызматкери менен Умар разияллаху кызматкери бир улоону бирок очерет менен, кезек менен. Бир сааттай кызматкери менен Умар разияллаху анху өзү жетелейт. Бир саат мингенден кийин Умар разияллаху менен кызматчысы чыныгы өзүнүн кызматын кылат. Ошентип бара берди, Шамга жетип калган учурда унага минишлик кызматкериге келип калды да. Шамга жетейин деп калды, жарым саатка калбай кирип барасың. Бирок кезек кызматкери. Умар разияллаху анху түшүш керек, кызматкерин мингизип алып, жетелеп жөнөш керек да. Кирип бара жаткан учурда Шамга я Аллах башчы болгон Абу Убайда ибн Жаррах, Абу Убайда разияллаху анху келип күтүп алды дагы. Амирул Муминин жетип келдиңиз. Алла разы болсун, бул жакта сизди канчалаган башчылар күтүп турат. Ошондуктан төөгө сиз мениңиз кызматчыңыз өзүнүн кызматын кылсын деди. Десе Умар не дейт? Жок дейт. Азыр биз келишкен кызмат меники, мен жетелешим керек, мен буга зулумдуулук кылгым келбейт. Дегенде Абу Убайда айтып атат, Алланын Амирин Муминин, бул жакта көптөгөн падышалар турат. Сиздин жетелеп баратканыңызды көрүп калса, алар жаман ойго келип калышы мүмкүн деди. Жок, айтты, бизди ислам дини адилеттүүлүккө, кичипейилдикке чакырган, биз ошол адилеттүүлүк менен, кичипейилдик менен гана киребиз деп, мына ошол абалда кирди да урматтуу тууган. Эң кызыгы жолдо бараса суу чыгып калды, сууду кечилеп өтүш керек. Умар разияллаху анхунун бутуда мазысы бар эле, не кылды? Мазысын чечип, колтугуна кысып туруп, сууду кечилеп, кызматчысын ошондон алып өттү да урматтуу тууган. Мына ошону көргөн адамдар эң акылдуулары ушуну көрүп туруп, чыныгы ислам дини экен, чыныгы адилеттүүлүк, чыныгы кичипейдүүлүк ушул экен деп туруп, андан кийин динге кирди да. Эгерде акылга салып туруп, ооба, түш башка. Жетеле мананы дегенде, анда башкача абал болот эле урматтуу тууган. Ушундай кылгандыгы үчүн мен деген байлардын бирөөсү ажылыкка барды. Бай, чоң ажылыкка барып туруп таваф кылып аткан учурда өзүнүн желдеттерин коюп алып туруп, бүт желдеттери адамдарды түртүп шефкелей атат, ачып коюп. Шефкелей атат. Бул ортодон не кылды? Таваф кылды. Адамдар бүт бардыгын түртүп салып, ондай быгы бар экен, букасы бар экен, телехрантели бар экен, не кылды? Алып жүрүп ушуну таваф кылды, эч кимге тийбей кенен таваф кылды да. Муну алым көрүп өтө таң калды. Кийин Багдадкы шаарына келсе, жанагы Мемин деген текебер адам көпүрүктүн боюнда бай тилемчилик кылып отуруптур. Суранып отуруптур. Алым себебини өзүдөн сурады. Мен чынбы жалганбы? Анык эле көрүп атамбы? Өткөндө сиз таваф кылып жүргөн сиз элеби? 10 та адамыңыз телехранителиңиз карап жүрдү эле, адамдарды түртүп жүрдү эле. Сиз ошондо таваф кылдыңыз эле. Ошолсузбу? Ооба, ошол. Эмне үчүн мынтип тилемчилик болуп калдыңыз? Тилемчи болуп калдыңыз? Десе, ачыгын айтат, мен өзүмдү төмөн ала турган жерде текебер болдум эле. Өзүмдү бой көтөрө турган жерде Алла Таала мени кор кылып койду деди да. Бул көпүрүктүн башында ушул жерде мен текебер болуп турушум керек эле. Кабага барганда өзүмдү төмөн алышым керек эле. Бирок Кабага барганда текебер болдум. Аллах Таала текебер боло турган жерде мени кор кылып койду деди урматтуу. Бул дүйнөдө өз көзүм менен көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм атпаган. Азыр сиз дагы көрүңүз деп барып айтып калсам, ал адамга кыйын болуп калат. Ошон үчүн өз көзүм миллионер. Өзүнүн айтышы боюнча кыздарым акча эсептеп жатып чарчап уктап калат эле дейт. Келип туруп кыздарын урушат эле, кече бүткөн жойдуктуңар эсептеп, бүгүн бүткөн ананы, шуну билбейсиңби? Деп мешек акчаны төгүп салат эле. Ошондой адам бүгүнкүнү тилемчилик кылып отурат да.
Жардам берип коюңуз, таштап кеттиңиz деп отурат. Неге мындай болуп калдым билбейм дейт. Мен дагы тилим жаман. Билбесең билип ал, убагында закатыңды берген жоксуң, убагында садакаңды берген жоксуң. Ошон үчүн ушинтип калдым. Мага эч ким айткан жок да, баласы айтпайбы? Айткан уккан дагы эмессиң. Анан кийин деп койгонсуң, бошобойм дегенсиң. Бүгүнкү күнү ушул дооруда, ушул заманда ошентип олтурат, урматтуу турган. Аллах Таала үчүн эч нерсе эмес. Секундта сизди миллионер кылып коюп, секундта бомбыч кылып коюш Алла үчүн эч нерсе эмес. Ошон үчүн канча төмөн алсаңыз, Алла ошончолук даражаңызды көтөрөт. Канча текебер болсоңуз, Аллах аздан ушунчалык кор кылат. Таң калышты да бардыгызга, мешек кыздардын иши ушул экен да. Жүр эне, жо иш кылыш керек. Не иш кыласың? Акча эсептейм. Болду, 20-ны өзүнчө, 100-дүктө, 100-дө, 1000-дүктө өзүнчө кылып туруп, анан эсептеп атасы келгенде чыгарыш керек. Бүткөчө дагы мешекте алып келип төгүп ташайт экен да. Чарчап, ошол жерде акча эсептеп жатып уктап калат эле кыздарым дейт. Ошондой адам бүгүнкү күнү мындай кылып жүрөт. Бул бардыгыбызга сабак болуш керек, урматтуу. Үлгү болуш керек. Ошон үчүн барыга шүгүрчүлүк кылыңыз. Көп эле катый бербей, өзүнчө эле текебер бол, не дей бербей, жумшак эле кадимкидей эле адам баласы деп болуп, бөрүнүн бүркүттүн аюудун балдары болуп кетсең деле, унчукпай келип эле ассаламу алейкум деп көрүшкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки мусулман көрүшүп, колдоруну алганга чейин күнөөлөрү күздүн күнүндө дарактан жалбырак кандай төгүлсө, дал ошондой төгүлөт деди да. Шайтан алейхи лана сени ушундан кур калтырып атат дейт. Шайтан кур калтырып атат. Аллах Таала кор кылам десе эч нерсе эмес. Билебиз, Фираун алейхи лана мен Кудаймын деген адам эди. Аялы Асия энебиз Аллага иман келтирген адам эди. Канча айтты сен Кудай эмессиң. Канча айтты сен жөнөкөй адамсың. Канча жардам берди, болбой койду. Акырында Асия энебиз менен Фираун экөө шахмат ойноду. Ортодогу келишим, ким жеңилсе жылаңач болуп көчөдө чуркайт. Ортодогу ант шарт мына ошол. Ким шахматтан жеңилип калса, жалаңач болуп көчөдө чуркаш керек. Ойноду, канча ойносо дагы Фираун жеңилип кала берди да. Канча ойносо Фираун жеңилип кала берди, акырда Асия энебиз айтты. Эми шартты аткарыңыз деди. Чуркаңыз, Асия кечир. Мына алтын, күмүш, не дейсиң бардыгын эле шуну. Жок, Кудай болгондон кийин шартында туруш керек. Кудай эмне дейт болсо, ошонун бардыгын айтканын кылат. Сен Кудайсың да, айтканыңды кыл деди. Макул болду да, эки жакты карап туруп, жалаңач чуркаганга чуркан, туура келди да. Чечинип алып жалаңач чуркады, денесине ушунчалык бир жийиркенич, бүдүр, котур басып кеткен экен да. Ошон менен чуркаганда желдеттери көрүп туруп айтты, Кудай деген, Аллах деген өтө кооз, өтө чырайлуу болуш керек. Денесин котуруна кара, жарасына кара, жүн басканына кара мына. Мындай адам Кудай болушу мүмкүн эмес деп туруп, анан желдеттерин канчасы кафир болду да. Болбосо Асия энебиз канчасы айткан, мен жашап атам, бул Кудай эмес. Жок, ушул Кудай ушул берет дей берген да. Аллах асмандан мынандай кылып коркуйду. Фираунга шайтан өзү дагы келген. Мен Кудаймын деп өткөндө шайтан чыдабай кетип келген. Фираун, сен Кудаймын дейсиң. Сенин Кудай экениңе далилиң кана дегенде мына 300 сыйкырчым бар деген да. 300 сыйкырчым эмне десең кылат дегенде шайтан алейхи лана 300-нү битте үйлөшмөн 300-н жок кыла берген. Кана мен сыйкырчам, мен билбейм деген, сен Кудайсың тап деген. Кудайсың тап деген да. Таппай калып шайтанга жалынгандан кийин шайтан шүп дегенде катып мурдагыдан да жакшы болуп келип калган. Анан шайтан айтты, сенин сыйкырчыгың күчтүү бекен, мен күчтүү бекенмин. Дегенде Фираун айткан, сен күчтүү экенсиң депчи. Ошондо айткан, мени Аллах Таала жөнөкөй пенде кылганга ыраа көрбөй атат. Сен текеберсиң, адамга сыйын дегенде сайда кылбай койгонсуң, сен түбөлүктү дозокко түшөсүң деп айтат. Мен кайра тооба кылайын десем эле кайра эле ошондой тооба кылсаң макул, күнөөңдү кечирем, бирок адамга барып сажда кыл деп айтат. Мен тирүү кезинде сажда кылбаган адамга өлгөндө эмне үчүн сажда кылам? Мени кайра тооба кылайын десем эле ошого түртүп пенделикке кабыл кылбай атат. Эми сендей адамды Кудайлыкка кантип шерик болгонго кабыл кылсын деген да. Десем, болбойт. Сен айтып башкалар укпасын деген да. Текебер болду, Алла Таала бул дүйнөдө кор кылды, урматтуу. Ошондон ар бирөөбүз
жөнөкөйлүктү, пайгамбар асам кичипейдүүлүктү, адамгерчиликтү кабыл кылсаңыз, Алла Таала сөзсүз даражаңызды көтөрө берет. Калчылдай берсеңиз, Алла Таала бул дүйнөдө коркулат. Катый берсеңиз, Алла Таала бул дүйнөдө коркулат. Çünkü өзүң жана бүк-бүк боло берет болсоң, Алла Таала бул дүйнөдө коркулат. Allah üçün ne için ersemez? Bir çımını cennet koyuyor, bir bürgösünü cennet koyuyor. Jönökölü bir tumoğunu, sasık tumoğunu cennet koyuyor. Kıskası kor bolasın hurmatı tuğan. Oşontan ağır bir özüzdü. Çipeylilikке, jana nekan adamkerçilikке ağır bir özüz hareket kılaylı. Ballarımızdı, ayallarımızdı, tuğanlarımızdı, dostlarımızdı uşul nesege çakıraylı. Dayarımıza inşallah bardırız. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışlıkka toluk jardan bergin. Ağır bir mu'min Müslümanға ya Allah'ım kичипейдүүлүктү жана кулук жакшы кулкун насип кылгын. Ya Allah'ım сурасаң беремин деген обадан бар. Өзүң бергин, сурашты билбей жаткан болсок Аллахым тарбия кылгын. Bir rahmet.